Зина Томотоева өмүр бою мугалимдик кесипти аркалап келди. Чын эле 35 жыл айтканга оңой болгону менен анын түмөн түйшүгүн бала окуткан ага эжелер аябай жакшы билишет. Анын үстүнө Зина Базарбаевна кыргыз тилче же орус тилче эмес, болгондо да немис тилинен элет мектебине сабак берген мугалим эле. Бир кезде баягы союз учурунда орус тилин мыктылап билсек болду, ошол жетиштүү болчу. Бирок азыр заман да, талап да башка. Канча тил билсең, ошончолук дил билесиң. Эл тааныйсың, жер тааныйсың. Зина Томотоева да дал ушул мезгил талабын аябай жакшы билгендиктен болгон толгон билим көрөңгөсүн бир дагы орусу жок, бир дагы немиси жок, алыскы тоо койнунда жайгашкан ат башынын Казыбек айылындагы балдар кыздарга чет тилдерин окуганга аябай кызыктырып, анын натыйжасында окуучуларынын бир тобу Европанын жогорку окуу жайларынан билимдерин өркүндөтүп, айрымдары иштеп жаткан кези. 5-класста немец тилинен эжебиз берип, анан 6-класста мен которулам дедим. Ошол жылдары бизде англис тилин окуган көп балдар, окуучулар которулуп, англис класстарга которулуп баштады. Анан мен папам которум деп ошентип баштады. Англис тили жакшы тил, келечекте ошо англис тил жакшы болуп атат, ошого котором деп, А класска которулам деп баштады. Анан мен эжеме айтсам, эжем жок, немец тили жакшы, немец тили менен именно сени ошол жыйынтык результат чыгарабыз, сен немец тилинен окутам деп, анан эже экөөбүз даярданып, анан немец тили боюнча олимпиадаларга катышып жүрдүм. Анан ошол 9-10 класска чейин даярданып, мектептен 1-орунду, анан райондон 1-орунду, областка чейин бардым, областтан 2-орунду алып, ошол именно немец тилин аябай окутту да мага. Ошол эже окутканда мен да аябай дилгирлик менен окугам да. Ал Германияга барыш үчүн эң баштапкы уровеньди билиш керек да. Жок дегенде Guten Tag эле, мындай саламдашууну билиш керек, мындай өзүңдүн кичине болсо дагы оюңду билдире билишиң керек да. Ошолор университетке тапшырганда да жакшы окуп кеттим. Мугалимдер аябай таң калышты да, что сен аябай мындай ортопку уровеньге айылдан келсең дагы что аябай билимиң жакшы экен деп аябай баа беришкен болчу да. Германияга барганда деле бир аз кыйынчылыктар болду, бирок ал жакта аябай колдоп кетишти. Мындай бардыгы немисче болгон үчүн мен өзүмдүн талабымдагы күчтүү болгонго аябай бат эле үйрөнүп кеттим. Мен өзү шаарда окуп жүрүп, айылга окууга барганымда ал жакта немец тилинде окушат экен. Ошол учурда Зина эжебиз сабак берип баштап, менин немец тилине болгон кызыгуум эмнегедир башкача артты. Бул жактан англис тилинде окуп барганыма карабастан, эжекебиздин бир башкача өзүнүн өзгөчө таасирлери менен немец тилин өтүп жаткандагы ар кандай кеңештери менен мен немец тилин толугу менен кызыгуу менен карап, ошол бойдон ошол тилге кирип кете алдым да. Немец тилинин артынан көптөгөн өлкөлөрдү көрө алдым десем болот. Европанын 15ден ашык өлкөсүндө, ошол эле 30дан ашык шаарларында болдум. Көптөгөн ийгиликтерге ошол Зина Томотоева эжекебиздин артында жетише алдым десем болот. Эжем немец тилден берчү. Мен немец тилин аябай жакшы окучумун, жакшы көрүп окучумун. Анткени ошо фундамент ошо мугалимден башталат да. Анан сен эжем аябай жакшы бергендиктен мен кызыгуу менен, берили менен окучумун. Бирок тилекке каршы кийин япон тилине тапшырдым. Бирок ошол учурда дагы эжем сен немец тилин жакшы окудуңбу, демек англис тилин дагы окуш, япон тилин дагы окуш колуңан келет. Сенин келечегиң кең, аны дагы үйрөнө аласың деп айтты да. Мага ошол аябай мындай таарыныч болбогонуна кубандым да. Немец тилин жакшы окучу элең, эмнеге Германияга барган жоксуң деген жок да. Тескерисинче сен макул Японияны да көрдүң, керек болсо Германияны, дүйнө жүзүн кыдыра аласың деген эң сонун кеңештерин айтты. Мен Японияда жүргөндө дагы эжем менен дайыма байланышта болчумун. Акыркы 2 жылда тилекке каршы ошол ден соолугуна байланыштуу больницада көп жатып калды. Анан ошол кезде дагы дайыма сүйлөшүп, туулган күндөрүндө куттукташып турчу элек да. Эжекебиз жаңы бизди ушу 5-класста кабыл алды. Ушу 3-классты бүт аяктап атканда эжекебиз келип класска келип, ар бирибиз менен таанышып, аты жөнүбүздү сурап, эркелетип, силер менин балдарым болосуңар деп. Анан биз эми кийинки баягы бир эле мугалимге көнгөнбүз да, кичинекей бала болсок, анан эжем эмнеге бизди алам деп атат деп, анан көрсө 5-класстан жаңы класс жетекчи алмашат экен, биз чоң класска көчүп эжекке кабыл алган күндөн баштап бизге
эжедеги бир өзгөчө мээрим сезилип турчу да. Биз 6-класстан баштап жана Манас Миң конкурсуна катышканбыз. Анан Казыбек Казалчыны жогорку деңгээлде драмалаштырып койгонбуз да. Ошондо эжекебиз режиссер катары дагы, сценарист катары дагы мындай такшалган режиссерлордо экен азыр ойлосом. Мусагай экөө музыкасын жаздырып, кадимкидей биз оюн коюп, Казыбек менен Нарын облусу боюнча бүт таанылганбыз. Эжеке комуз чертип ырдаса, мен аябай суктанып, же мага деле комуз үйрөтсөңүз боло десем, сен ырдашың керек. Сага бир жакшы жаңылыгым бар. Ушинтип Жаш таланттар фестивали деп ал кезде Мээрим фондусу деп чыкчу эле. Ошого биринчилерден болуп, сен барышың керек деп, мен ошондо 6-класста элем. Ошого мени дайындап, ал кезде телефон деген жок. Апама барып, мекини алып барыңыз, ушундай барышы керек, ырдашы керек деп мени эң биринчи чыгармачылыкка түрткөн ушу эжем болду. Бүгүнкү күнгө чейин ушу комуз менен ырдап келем. Кадимки Казалчы Мамбет Эмин оолу Казыбектин чоң аталарынан болгон. Андан кийин айта кетсек, композитор Калый Молдобасанов өзүнүн бир тууган тайкеси болгон. Андан кийин Төлөгөн Томотоев дирижер өзүнүн бир тууган агасы болгон. Андан кийин 50дөн ырдын башын жараткан 50дө огончу, аткаруучу Базарбай Томотоев өзүнүн атасы болгон. Ушулардын таланты, ушулардын кандайдыр касиети ушу мага жукса керек. Ушу өзү айылда да ушунчалык активдүү болгон, айылдан да ушундай музыкага ашкыбыз, музыкага жакын адам болгон. Ушунун арты, ушунун кесепетинен болсо керек, көптөгөн ушу балдарды тарбиялаганда дагы өзүнүн окуучулары аябай билимдүү, музыкага ашкыбыз, жакшы адамдардан болуп чыккан. Жана ошондой эле ошо шайыр апаларды түзгөндө да ушу кандайдыр бир мааниси бар деп ойлойм да. Биз 11 тууганбыз. Бир туугандардын арасынан ушу атабызды ушу эжебиз тарткан экен. Бул кишинин азыр даже бир туугандардын арасында баягы кандай той болот, кандай бирибизде жакшылык болот. Бул биз барыбыз да ушу кишинин көзүн карачубуз. Бул киши кандай программа түзөт, эмне кылат, бизге тамаданың да кереги жок болчу. Өзү тамада, өзү уюштуруп, бүт баарын тең өзү ырдап, программаны өзү түзчү, бүт баарын тең. Эмнени кандай кылыш керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, биринчи эмне кылыш керек. Ошонун баарын тең деңгээлине жеткизип койчу. Биз бул жагынан башыбыз оорчу эмес да. Аккан арыктан суу агат дегендей, жогоруда айтылып өткөндөй, Зинанын чоң аталары айтылуу Казыбек Казалчы болсо, белгилүү дирижер Төлөгөн Томотоев. Өзүнүн атасы санжырачы, казалчы, аткаруучу, обончу Базарбай Томотоев. Ал эми тай аталары улуу манасчы Молдобасан Мусурманкулов. Атагы ааламга тараган маэстро Калый Молдобасанов болсо, ушул залкарлардын кызы, өз кесибинин мыкты устаты, балдарга татыктуу тарбия берип, тим эле болбостон элет маданиятынын өнүгүшүнө салым кошуп, Казбектин кыздары деген аталыштагы шайыр апалардын тобун уюштуруп келген Зина Томотоева жөнүндө эмне үчүн кеп кылууга болбосун. Зинанын атасы Базарбай Томотоев белгилүү санжырачы, казалчы, обончу болгон деп едикпи? Бир кезде анда ибарат студиясы эле бир топ залкарлар бул адамды сүйлөтүп калыш керек, тартып калыш керек деп жетекчиликке кат жолдошкон болчу. Мына ушул сиздер көрүп турган тасма учурда КТРКнын алтын фондусунда сакталып турат. Эми Базарбай ата, азыр эми жанагы өнөрүңүздү биздин телекөрүүчүлөргө көрсөтүң. Казыбектин атактуу Аксай атбашым деген ырын айтып көрөйүн. Бабабыз кошойдо жер дегенин башынан намыста бербеген, Коңурбай менен жолойду кошойсуз манас жеңбеген. Биз 11 тууганбыз, 11 туугандан кыздардын улусу болгондуктан апабыздын оң канаты болуп баарыбызды тарбиялап, көп багаттарга жакшы жолдорго аябай эжекем тарбиялап, үйрөтүп ушу даражага жеткирди деп айта аламын. Ошондой эле эжекем бул элге дагы мээримдүү, ушундай эмгеги сиңген ардактуу ардагер мугалим болду, жарыпкер эне болду, жарыпкер жар болду. Ошондой эле элди ушундай уюштургуч активисттиги менен элге кадыр баркка татыктуу болду. Ошо күн планетасында эле эжекем эми жаркырап адамдарга ушунчалык мээримин төгүп, күн нурундай
жарқырап тұрғандығынан ошондон пайдаланып мен эжекемдин бул көп жакшы сапаттарын айткым келет дагы. Эжекем эштен кирип келатканда дагы сулуулугу менен өзүнүн күн сыяктуу жаркырап баарыбызга мээрин чачып тургандыгынан ошондон сыймыктанып мен эжекем биринчи болгондугуна аябай сыймыктанчумун. Бул киши эми сиздин өмүрлүк жарыңыз болду биринчиден. Экинчиден жөнөкөй кишинин кызы эмес экен. Ушундай кишинин кызына үйлөнүп, өмүрлүк жар кылып алыш сиз үчүн бир оңой болгон жок болуш керек, бир чоң жоопкерчиликти жүктөгөн болуш керек деп эле ойлоп атам да мен өзүмчү. Чындыгында кыйын суроо болду окшойт. Биз экөөбүз бирге 37 жыл өмүр сүрдүк, бир класста окудук, андан кийин станкестерде бирге өткөрдүк дегендей. Ошол окуп жүргөн мезгилинде эле ушул класста мектепте активистке кыздардын бири эле да. Станкесинде ошондой болду. Өзү көркөм чыгармачылыкка катышып жүрдү. Анан Бала кезден бери билет турбайсызбы анда? Бала кезден бери билебиз. Зинага жанына жакындай албай жүргөн деле жигиттер болду. Мен деле учурунда жакындай албай жүргөм. Жакшынакай айыл катары сүйүшүп баш коштук. 3 балалуу болдук. Барын тең үйлөп жайладык. Анан Зинанын жанагындай өтө демилгечил эле да. Демилге өтөрүп кишинин жанын койбой. Мен бир аскерде ыр жасам, сценарий жасам, ошолорду жаздырып, эл алдына чыгарып, демилге шаштырып, шашып жүрчү эле да ушул. Шашып жүргөн ушу иштеп калайын депкен Кудай Таала бир сыр бергенби деп ойлоп кетем. Белгилүү санжатчы, тарыхчы, аткаруучу 50-ге жакын болгон бар ушул радио телевидениеде. Алтын фондко жазылган. Ошондой адамдын кызы болгондон кийин Зина да ошол линия менен кетсе болмок да. Анан айыл жеринде болуп ушул айылдын турмушуна терең аралашып кеттик да. Анан чыгармачылыктан алыстаган жок. Мектепте, айылда ушундай маданий маселе иштери Зина сөтчү эмес. Анан мен тоскоолдук кылган жокмун. Балким шаарда болгондо Зинанын таланты ташкындамак дегендей чоң мүмкүнчүлүктөр ачылмак да. Жашайбыз жер соорусу ат башыда, күн чыгып, күнү баткан аскасына, батасына бабам кошой байып келген, бактылуу бол, казыбегим арба кыла. Кайын сиңдим болот, жеңе, мурун ырдап жүрчү элеңиз, келиңиз, ырдаңыз деди. Мен өзүм дагы ушунчалык ушул ырдагым келип, ушул нерсени күтүп жүргөн жаным аябай сүйүнүп, аябай кубануу менен кабыл алдым. Ошондон бери биз ошол топ көптөгөн ийгиликтерди жаратып, айылдарды кыдырып, өзүбүздүн элибизге концерттик программабызды тартуулап, анан жакшы нерселерди жасадык. Шайырларым үндөрүң кардыкпасын, бирге жүрдүк маданият айдыңында. Мен кетсем да ордумду жоктотпогула деген сөзү ар бирибиздин жүрөгүбүздө. 18-жылы Ошко бардык. Ошто экинчи турда жакшы болуп, кастинг болуп, кастингден ушу Бишкекке келип аябай жакшы алтымыш топтун ичинен өтүп кеттик, алдыңкы орундарда болуп. Аны Ошто деги эле көргөн жок элек. Ошко барып аябай жакшы болуп а жерден Алымбек татка деген биз көрө элекпиз, Ошто көргөнүбүз бар, көрө элекпиз бар, аябай жакшы болду. Көп топтор барды, аябай жакшы өттүк. А жердегилер да аябай жакшы кабыл алышты. Ошол жерден Зина экен маданияттын мыкты кызматкерин алды. Аябай өз грамота алдык, комуз алдык, баарыбыз аябай жакшы шайыр шатман болуп барып келдик. Уланта берелем, Зина экенин жолдон жолдоп. Ошол бойдон эле калбагыла дечү эле деп Зуураны шайлап алганбыз. Бүгүнкү күнү биздин алдыбызга чогул толтурат. Кош келипсиздер, кандай келип алдыңыздар? Рахмат, жакшы келдик, абдан жакшы келдик. Ош шаарына сапар алганыбызга бир күн болду, биз абдан жакшы жайгаштык. Рахмат сиздерге. Аябай. Апалар, шайыр экениңиздерди билебиз, өзүңүздөр айткандай репертуардагы ырлардын ичинен эң мыктысы деп эксперттер тандап алган. Келиңиздер, анда колубуздагы кызыл конвертти ачып көрөлү. Зина апа, сизге тапшырайын. Тандалган номерлер: хор Казыбектин казалы, кыргыз бии Беширгай,
Биз ушуларды абдан жакшы көрөбүз. Биздин дагы уктап жаткан балдарыбыз да Казыбектин казалын ырдай алышат. Биз баарыбыз Беширгайды абдан жакшы бийлейбиз. Чоң рахмат. Кастингден өткөнү келишти, анан кийин мындай ушунчалык жаш баладай болуп баягы намысы күчтүү да. Анан мен өтүшүм керек, андан бир күн мурун эле кыздар мен өтүшүм керек, өтпөсөм аябай уят, жолборстордон кантип өтөм дей берди. Андан кийин аябай таң калдым да, мен тиктеп карай эле калдым. Анан эмне деген жолборс десем, бизде 2 жолборс турат, ошондон өтүшүм керек, андан өтпөй калсам аябай уят болом, ошондон баштап элдер бизди карайт деп эле ушинтип атат. Анан бул эмне деген жолборс деп эле тааныбаган, бейтааныш кишиден мындай эзмелеп сурагандан деле уялып, анан эжем эртең комиссия көрөт, баары сырттан келген, ошолор дөш алар карасын, аракет кылабыз, биз андай өң тааныш деле кылып өткөрбөйт эч ким, талантыңызга жараша баары телеге тасмага тартылат деп эле ушинтип атам. Анан көрсө кийин баягы эжелер өттү да, өтүп анан Казыбек деген айылынын кире беришинде мындай 2 жолборстун сөлөкөтү орноп турган экен да, ошону айтып атыптыр да, айылдын кире беришинен кантип кирейм деп атыптыр да. Эртеси анан кастинг болду. КТРдин чоң концерттик студиясында кастинг өткөрүп атабыз. Баягы эксперттер, Раматылык Айымкан апа баш болгон жоон топ жюрилер отурат да. Аябай бийлеп атышат да, тим эле жана Беширгайды бийлеп атышат. Тим эле жарымы эркекче, жарымы кызча кийинип алган апалар да. Тим эле таң калам. Эже болду баягы топ көп, 60-65дей топ катталат. Анан баарын көрүүгө милдеттүүбүз да, эми катталып келгенден, регистрациядан өткөндөн анан тандаш керек да. Анан баштарын көрүп, кээ бирөөнүн ортосун көрүп, анан улам талап боюнча 5 талап болсо, жок биз экөөнү сурап, эже биз көрдүк, бийиңер аябай жакшы экен десек деле, жер тепкилеп секирип, жок деп такыр башын чайкап, аягына чейин бийлегени өлө эсимде бар да. Мындай баскан турганын мындай кыласыңар деп ролдорду да бергенде тим эле ушундай кылаар эле өзгөчө ошо жана бийибизде көпөлөктөй болуп баарыбыз мындай бир жаш келиндердей болуп бийлеп кеткенде тим эле сүйүнүп өзү момундай кылгыла дегенде ошону жасачу элек. Өзүмдүн ушундай жаш кезимден бери ырдаганга барчу эмем бар эле да, аябай ырдагым келет, ырдагымга барсамбы, тияка барсамбы деп ушундай эметчү элем да. Анан ошол Зина акем айтканда эле сүйүнүп эле барып эле, жолдошум деле ошол баргының деп эле ошол жерде жакшы кабыл алды мени. Кош келипсиздер дейбиз апалардын катарына. Биринчи айлампа менимче катуу таасир берди го экинчи айлампага катышканга. Бизге чындыгында биринчи айлампа катуу таасир берди. Биз телевизордон көрүп сиздердин каналдан, анан биздин топ эмне үчүн, биздин айыл эмне үчүн шаңдуу ушундай Казыбектин айылы болсок, эмне үчүн иш башыбыз керек деген түйшүк түмөндүү ойлор менин ички дүйнөмдүн баарын аралап, анан ушул топ түзүүгө туура келди. Зина акеме чоң рахматымды айтам. Мусакеге да чоң рахмат. Мен ушул Кош жылдызга келип туруп финалга чыккам. Кылычбек Бекешев деген бала менен ырдап атам. Биринчисинде да ошо менен ырдагам. Менин да бир уулум Тынчтык Алтымышев деген уулум ошо Зина эжекеси менен Муса агайынан тарбия алды. Ошо 10-классты, 11-классты ошо экөөнүн тарбиясында бүттү. Дасторкону да ушундай жайыл болчу да улардынчы. Барсаң айран сүт эми айылда ошот алдыңа кетейин. Айран сүт, каймак ушинтип турар эле баарыбызга тең. Анан бир жакшы нерсеси минтип айтчу. Жаңы сүт менен чай ичкен аябай жакшы депчи. Ушул жашка чейин мен деле билбептирмин ошончу. Анан ошо Зина айткандан кийин анан чын эле жаңы сүт менен жаңы демдеп жакшы чайды бергенде тим эле ушундай чай жакшы экен да. Ошондон кийин анан баягы Зинанын айтканы чын экен деп анан баарыбыз тең ошо чогулганда бизге жаркылдап, сүттү жакшы бышырып, жаңы бышырып, анан жаңы чай демдеп, ушундай ичкиле эжекелер деп турчу эле. Мына биздин шайыр апаларыбыздын арасында ошо жолдоштору да кошо жүргөн учурлар болду, бирок көп эмес. Бирок сиз дайыма баардык жерлерде жүрдүңүз да. Бул эмнеге байланыштуу болду? Же сиз өзүңүз баягы тилчи, адабиятчы, мугалим болдуңуз да? Ошо дагы кичине бир сиздерди мындай чыгармачылык жактан бириктирдиби? Экөөбүз дагы чыгармачыл адам болгондон кийин ошол экөөбүздүн тең ойлоп жүргөн оюбуз бир жерден чыгып калды да. Теледен көрүп карабыз ушундай апалардын ырдап атканын, анан ушундай апалар бизде эле бар эмеспи деп. Анан айрыкча атпасын жанагы Арука тобу чыккандан кийин ошонун курамында кошо иштешип жүргөн коллега, саламдашып жүргөн эжелер ырдап атат. Анан ошондон эле биздер түзсөк болгодай экен деп ойлоп жүрсөм, Зина дагы ойлоп калыптыр. Анан чай үстүндө эле ушундай түзбөйлү деп калдык. Ошондон этпетибизден кирип эле түзүп, тантуу эжелердин башын кошуп бириктирип, анан эми ушул айыл жеринде эле деп ойлогонбуз.
айыл жеринде ырдап өзүбүз мадан үйгө коюп, апалардын бир талантын чыгарып, бугун чыгарып алалы деген ойдо болчубуз. Анан ошо Зинанын демилгеси менен, арасында эжелердин демилгеси менен кастингге катышалы деп, анан ушу көч бара түзөлөт болуп, ушул кастингге катышып, ийгиликке жетишип, Ошко чейин барып галлык концертке катышып келдик. Мен да таштап койгон жокмун да. Зинага колуна кол, бутуна бут болдум. Эжелерге жардам бердим, репертуар түзгөнгө жардам бердим, кээ бир сценарий жазып бердим. Дегендей экөөбүздүн ушу пикирибиз, оюбуз бир жерден чыгып калды да. Мамамдар кыздын кулагын көзөө каада салтын алышкан. Ошондой эми кичинекей кыз керек болду да, кулагы тешил элек кыз керек болду. Анан кайдан табабыз деп, кыска убакыт болуп калгандыктан каяктан табабыз деп, анан менин кызым бар эле. Кулагы тешил элек. Анан кел, 4 жашта. Кел сенин кызың деле кулагын тешели деп, анан баягы эми роль аткарып коюшат деп ойлодук да. Мейли деп эле даярдай калып эле аны сахнага чыгарып бердим. Алыстан сахнанын артында карап турдум. Баягы кандай болор экен деп, көрүнбөй турайын деп, мени көрүп эл алсын дедим. Мамама дагы аябай көнгөн ал кыз, мамам багып калган да. Анан сахнага чыгып эле отургузуп, ошол жерден ойнотуп, өздөрү кадимкидей роль аткарып, кулак көзөөнүн. Анан эле мамам ошол жерден эле кулагын көзөп салды да, сахнадан элечи. Кадимкидей эле ошондой көзөп салды. Анан ошол момент ошо жюрилерге дагы абдан жакты, көрүүчүлөргө да абдан жакты. Баягы чыныгып, кулагы тешилип, көзөп ыйлап ушундай болду да, жеткире алды көпчүлүктүн жүрөгүнөчү. Ал кыз азыр 1-класс болду. Такай ошо Шайыр апалар менен чогуу жүрүп, мамам алып жүрчү. Анан ошо биздин кичинекей коллегабыз деп коюшчу эле да мамамдарчы. Эң акыркы сүйлөшүүм ошо августарда чалды окшойт. Анан ооруганын деле билбептирмин. Кандайсы анан жакшы жакшы Кудай буйрса жакшы. Мени бир гана соороткону баягы силердин фестивалдын алкагында тиктирген 3 формам деп ушинтти да. Бирок тамга атайын мыкка илдирип койгом 3 формамды вешалкага илип ошону тиктеп коюп, мен сени кайра кийем деп күндө сүйлөшөм деди. Назу менин кие турган күнүм келеби деп ушинтти да. Анан сөзсүз келет эже дедим. Эми ооруган кишинин баары эле андай болбостур, обязательно келет эже. Сиз антип өзүңүздү мындай артка жетелебей, алдыга жетелеп, алдыны жаркын көз караш менен карап турсаңыз, ушундай демөөр бизди демитип келип, бийлеп өтүп кеттиңиз эле, анан кенедей ооруга эле сиз багынып эле ошентип анан кийим менен сүйлөшүп калмак белеңиз дедим. Томотоева Зина Базарбаевна 1961 жылы Нарын облусунун Ат Башы районуна караштуу Пограничник колхозунда, азыркы Казыбек айылында кызматкердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ошол эле айылдан орто мектепти бүтүрүп, Фрунзедеги Майковский атындагы кыз келиндер институтунун чет тилдер факультетин аяктап, немис тили мугалими кесибине ээ болгон. Жогорку окуу жайды бүтөөрү менен эмгек жолун Бибисайра Бейшеналиева атындагы искусство институтунда чет тилдеринен сабак берип баштайт. Өмүрлүк жолдошу Муса Маметалиев менен баш кошуп, үй бүлөлүк шартка байланыштуу кайрадан алыска Ат Башыга сапар тартып, 1985 жылдан өмүрүнүн соңуна чейин Казыбек айылындагы Үсөналиев атындагы орто мектепте мугалим, окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп иштеген. Зина эженин жолдошу Мусагай менин класс жетекчим болчу. Зина эже айтып калчу, Мусанын кызы деп, мен эч качан Гүлзат же болсо Турганалиева деп фамилияман айткан эмес, дайыма Мусанын кызы деп чакырчу эле да. Мен ошого сыймыктанчумун. Кыргыз тилчи мугалим болушуна ошо агайым себепкер, түрткү деп айтсам болот. Ошо Зина эженин агайга болгон сый урматын көрүп, биз дагы турмуш жолунда ошо жолдошубузга жакшы мамиле кылганды үйрөндүк. Эң эле пайдасы менин мамамдын берген тарбиясын айтып бүтө албайм. Бизге өтө бир чексиз тарбия берген экен. Өзүбүздү деле башкаларга салыштыра келебиз, бирок мамам биринчи кезекте бизди сезимтал болгула дечү, сезе билгиле дечү. Качан эле айтмайынча эмес, сезе билгиле алдын ала деп. Анан ошо такыр мындай бир отурганда дагы, столдо отурганда дагы кыймылдаганча, колуңарды кыймылдатканча бир нерсе кылганча отургула дейт эле да. Аябай тазалыкка, адам менен сүйлөгөнгө, адамгерчиликке баардык жагына тарбия берди мамам. Өтө жеткиликтүү тарбия берди. Мен мамам менен сыймыктанам. Өтө ыраазымын мамама. Окуу тарбия завучтарынын баары ошо эжекен окуучулар болду, биздин классташтар.
ушу жакында сүйлөшүп ушу Зина Томотаева атындагы маданий ийримди колго алып, ошолорго керектүү музыкалык аспаптарды алып берип, жарак жабдыктарды, формаларды тиктирип берип, шайыр апаларды устат катары, кеңешчи катары ошол жерге коюп, бир жакшы бир ийримди түзүп, баягы биз бала кездегидей бир жакшы бир концерттерди, драмаларды бир облустун, райондун деңгээлинде уюштурганга аракет кылалы деген оюм бар да. Мектепте мурун ошо ыр кружогун ачып, анан жанагы бий кружогун ачып жүргөн. Ошо кружогунда өркүндөтүп бир деңгээлге жеткизип, анан жакшы бийлегендерге, жакшы ырдагандарга ошого бир жакшы бир конкурс уюштуруп, Зина Томотаева атындагы сыйлык кылып, ошону бир уюштуралы деген оюбуз бар.